Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Ош облусуна арналмакчы. Ош облусуна арналган биринчи сабак. Алгач сабакты баштаардан мурун албетте биз бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алалы. Алар бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен Ош облусунун экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө беребиз. Ошондой эле тарыхый калыптануусу менен таанышабыз. Облустун жаратылыш шарттарына мүнөздөмө берип, жаратылыш ресурстук потенциалына дагы кыскача мүнөздөмө беребиз. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, бүгүн дагы эсиңерге салып кетейин, бүгүнкү сабагыбызда дагы кызыктуу суроолор болот. Бул үй тапшырма катары берилет, ошон үчүн фонд коюп, көңүл буруп отуруңуздарды өтүнөм. Анда алгач экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө берели. Бүгүнкү күндө Ош облусу Кыргызстандын түштүк батышында жайгашып, өз кезегинде түндүгүнөн Жалал Абад облусу, түндүк чыгышынан Нарын облусу, чыгышынан же болбосо түштүк чыгышынан Кытай эл республикасы, түштүгүнөн Тажикстан, батышынан Баткен облусу жана түндүк батышынан Өзбекстан менен чектешет. Ал эми облустун аянты 29.200 км квадрат, же болбосо Кыргызстандын аянтынын 14,7%-ын ээлейт. Бул көрсөткүч боюнча бүгүнкү күндө Ош облусу Кыргызстанда 4-чү орунда. Ал эми Ош облусунун административдик борбору болуп, бардыгыбыз билгендей, Ош шаары эсептелет. Анда эмесе, алгачкы суроо. Буга чейин өтүлгөн сабактарды эске алып, төмөнкү суроого жооп берсеңиздер. Ош облусу менен бүгүнкү күндө Жалал Абад жана Нарын облустарынын кайсыл райондору чектешет? Тарыхы. Тарыхы жалпысынан биз буга чейинки силер менен өткөн Жалал Абад облусуна окшош. Тагыраак айтканда, облус 21 ноябрь 1939 жылы түзүлгөн. Ал эми 1962 жылы Жалал Абад облусу менен бириккен. Муну бардыгыбыз билебиз. 1970 жылы кайрадан бөлүнүп, 1990 жылы калыбына келтирилген. Бирок ушул жерден мен силердин көңүлүңөрдү бургум келет. Кийинки тарыхый окуяга 1999 жылы облустун түштүк батышында жаңы, мындайча айтканда эң жаш Кыргызстандагы 7-чи облус болуп эсептелген Баткен облусу пайда болгон. Демек, 1999 жылга чейин бүгүнкү күндөгү биз силер менен билген Баткен облусу менен Ош облусу биригип, жалпы Ош облусу деген бир жалпы административдик бөлүк болгон экен. Анда эмесе, Кыргызстандын тарыхы сабагынан силер өткөн болушуңар керек бул теманы. Силерге кийинки суроо. 1999 жылы ошол мезгилдеги Ош облусунун Баткен районунда кайсыл тарыхый окуянын себебинен бүгүнкү күндөгү биз силер менен көрүп турган же болбосо билген Баткен облусу пайда болгон? Буга эмне себеп болгон? Ушул суроого жооп берсеңиздер. Анда эмесе, жаратылышына жалпы мүнөздөмө берели. Алгач жаратылышты рельефинен баштайлы. Демек, бүгүнкү күндө Ош облусунун рельефи жалпысынан тоолуу, деңиз деңгээлинен бийиктиги эң минималдуу 500 метрден баштап, ал эми түштүгүндө 7000 метрге чейин өзгөрөт. Тагыраак айтканда, облустун рельефи жалпысынан алып караганда түндүктөн түштүктү көздөй жогорулайт. Биз силер менен төмөнкү Кыргызстандын физикалык картасынан көрүп тургандай, Ош облусу негизинен бул кырка тоолору түштүк тарабында жана чыгыш тарабында десек болот. Ал эми батышында жана түндүгүндө бул Өзбекстандын Фергана өрөөнүнүн уландысы. Ошол эле мезгилде облустун эң бийик жери бул Чоңлай кырка тоосундагы Ленин чокусу. Өзүңөр билгендей, ал бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бийиктиги боюнча экинчи чоку болуп эсептелет. Анын бийиктиги 7134 метр. Ал эми жалпысынан алганда Ош облусу негизинен бийик тоолор, адырлар, ошондой эле тоо арасындагы ойдуңдар менен татаал айкалышып, ошентип алар ошондой өзгөчөлүккө ээ.
Жалпысынан алып караганда Ош облусу түштүк бөлүгү Памир Алай тоо тармагына кирген Алай, Чоң Алай кырка тоолору, түндүк чыгышынан Батыш Теңир тоодогу Фергана тоо тизмеги, түндүгүн Фергана ойдоңу менен түштүк чет жакасы жана аны чектеп турган кырка тоолорду этек тоолорду ээлейт. Ошондой эле Алай кырка тоолору, булар бардыгыбыз билгендей, түштүктөгү кырка тоолор, Чоң Алай, Алай кырка тоолору, бийиктиги 6000 метрге чейин Фергана өрөөнү караган түндүк капталы жаантайга келип, узатасынан созулган бир нече тоолор менен татаалданган. Уланталы ички суулары. Бардыгыбыз билгендей, бүгүнкү күндө Ош облусунун ички суулары негизинен эң негизги Ири дарыясы менен сөз кылалы. Бул албетте бүгүнкү күндөгү Өзбекстандын аймагында бардыгыбыз жакшы билген Орто Азиянын эң ири дарыяларынын бири болуп эсептелген Сырдарыяны түзгөн Кара дарыя, биз силер менен көрүп турган Кара дарыя, биз силер менен билгендей Өзбекстандын аймагында Кыргызстандын эң ири дарыясы болуп эсептелген Нарын дарыясы менен биригип, Орто Азиянын жана биз айтып жаткан Сырдарыясы деген чоң ири суусун жолоосо дарыясын түзөт. Ошондой эле облустун аймагында дагы башка дарыялар бар. Мисалы ошол эле Кара дарыянын куймалары болуп Куршап дарыясы эсептелет. Жана башка. Ошол эле мезгилде кыскача мүнөзмө берип кетели. Өзүңөр көрүп тургандай картадан дарыялардын көпчүлүгү кырка тоолордун чокуларынан башталат дагы. Алар негизинен куралуу булагы бул мөңгүлөр болуп эсептелет. Мөңгүдөн эриген суулар болуп эсептелет. Ошондой эле Сырдарыянын алабына кирген Алай, Кичи Алай кырка тоолорунун башталган башкы суулары бул Ак Буура, Аравансай, негизинен мөңгү суулардан куралат. Жана ошондой эле дагы айта кетпесек болбойт, бул албетте мөңгүлөр жөнүндө да кыскача маалымат берип кетели. Демек, бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында жалпы 1500дөн ашык мөңгүлөр бар. Алар биз силер менен картадан көрүп тургандай, негизинен облустун түштүгүндө Алай жана Чоң Алай кырка тоолорунда, негизинен Чоң Алай кырка тоосунун чокуларында. Алардын жалпы аянты 1546,3 км квадраты түзөт. Ал эми алардын ирилери ошол Ленин чокусунун айланасында жайгашкан. Бул Корженевский, Ленин, Корунду жана башка мөңгүлөр. Ошол эле мезгилде биз силер менен картада көрүп турган бир канча дагы суу объектиси бар. Алар жөнүндө да сөз кылалы. Албетте булар суу сактагычтар. Өзүңөр көрүп тургандай, облус аймагында негизинен бир канча суу сактагыч бар. Алардын эң ириси биз силер менен картадан көрүп турган бул Андижан суу сактагычы. Ошондой эле Папан суу сактагычы бар. Биз картадан көрүп албай атабыз. Анда эмесе кыскача Андижан эң аянты боюнча чоң суу сактагыч болгон үчүн ага дагы көңүлүбүздү буруп кетели. Демек, өзүңөр көрүп тургандай Андижан суу сактагычы бүгүнкү күндө эки өлкөнүн тагырайтынан Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында жайгашкан. Негизги бөлүгү биздин өлкөнүн аймагында, а бирок Өзбекстандын аймагында суу сактагычтан чыга бериш жерде плотина курулгандагы, ал жактан кадимкидей бүгүнкү күндө электр энергиясы алынат. Тагыраак айтканда, гидроэлектростанция курулган. Мына силер сүрөттөн көрүп турасыздар. Ошол жерден кийинки суроо же болбосо тапшырма. Папан суу сактагычынын мааниси кандай бүгүнкү күндө? Кыргызстандын аймагында ал тоолуу менен жайгашкан. Ош шаарына салыштырмалуу жакын. Ош шаарынын түштүк чыгыш тарабында. Климаты. Бүгүнкү күндө Ош облусунун климаты башка облустардан айырмачылыгы ушунда. Ал бийиктик алкактуулук боюнча өзгөрүүсү. Ош облусунун жайы ысык, кургакчыл келет дагы. Июль айынын орточо температуралары +24, +25, ал эми максималдуу температуралар
+40–+45 градусту түзөт. Ошол эле мезгилде кышы мелүүн, суук, январь айдын орточо температуралары -3, -7 градус. Ал эми жылдын орточо жаан-чачындын көрсөткүчтөрү 200 мм 600 мм чейин түзөт. Кен байлыктары. Бүгүнкү күндө Ош облусу ар түрдүү кен байлыктарга бай. Алардын мисал келтире кетип турган болсок, анда мисалы көмүр, бул өзгөн алмалык кендеринде көмүр казылып алынат. Ошондой эле сымап, бул чоңкой, сорду бука жана башка кендери. Ал эми кара казык жана чал куйрук кендеринде алтын казылып алынат. Жана Апшыр-Сай жана Ак-Сай кендеринде сурма бүгүнкү күндө казылып алат. Булар кээ бирлери гана болду. Жалпысынан кен байлыктарга Ош облусу дагы бай. Ошентип, бүгүнкү биздин сабагыбызды жыйынтыктоочу мезгилде келип жетти. Анда эмесе бүгүнкү сабак боюнча биз эмнелерди өттүк, ошолор жөнүндө кыскача кайталап алалы. Демек, Ош облусу бүгүнкү күндө жаратылышынын географиялык абалына жалпысынан мүнөзүмө бердик. Анда эмесе бүгүн өтүлгөн темалар боюнча бир канча суроолорго жооп берип сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, биринчи суроо: Ош облусу канча өлкө жана канча облус менен чектешет? Жооптор: анда эмесе көрүп алалы. Демек, албетте туура жооп 3 өлкө, 3 облус менен. Кийинки суроо: Анжеан суу сактагычы кайсыл өлкө менен чектеш жайгашкан? Жооптор: албетте Өзбекстан. Кийинки сурообуз: Ош облусунун аймагындагы алтын кендеринин аталыштары кандай? Жооптор: туура жооп кара казык, чал куйрук. Анда эмесе үй тапшырма менен таанышып алалы. Демек, үй тапшырмабыз алгач Ош облусунун жаратылышы жөнүндөгү маалыматты жалпысынан окуу китебинен жана интернет булактарынан таап окуу. Ал эми экинчи тапшырма сабакта берилген 3 кызыктуу суроого жазуу түрүндө дептерге аткаруу. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки сабакта жолукканча.